Баарына чексиз. Эмнелерге? Баарына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Баарына чексиз. Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Видеону көргөн соң сөзсүз лайк басып, алдына спортчуларыбызды колдоп, пикир калтырып коюуну унутпаңыздар. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курамасы Польшада өтө турган эл аралык мелдешке катышпай турган болду. Буга чейин жоламан ак жол баштаган балбандарыбыз бул мелдешке катышары кабарланган эле. Бирок мелдешке аз калганда Польша мамлекети биздин спортчуларга виза ачпаганы белгиленди. Эмне себептен андай болгону азырынча белгисиз. Бирок айып биздин күрөш федерацияда эместиги да айтылууда. Ага карабастан спортчуларыбыз 5 августта баштала турган Сербиядагы эл аралык мелдешке катышары кабарланды. Демек жоопкерчиликтүү жолдомо берчү дүйнө чемпионатынын алдында балбандарыбыз дал ошол турнирде табына келет деп күтөбүз. Ал эми лицензиялык дүйнө биринчилик 16 сентябрдан 24 сентябрга чейин Сербиянын Белград шаарында болот. Спортчуларыбызга ийгилик каалайбыз. Америка Кошмо Штаттарына машыгуу үчүн кеткен Бусурманкул Абдибайыт уулу машыгуудагы көз ирмемдерден бөлүштү. Кыргыздын дагы бир кыраан мушкери Раджабали Шайдуллаев 26 август күнү Кореянын Роат FC уюмунун алкагында 63 килограмм салмагындагы Гран-при мелдешинде беттеш өткөрөт. Эске салсак, буга чейин Раджабали жергиликтүү мушкер менен ошол Гран-принин чейрек финалында беттешип жеңишке жеткен. Эми Азиянын дагы бир өлкөсү Жапониянын балбаны Акира Харагучи менен чыгайын деп турат. Харагучи 28 жаштагы тажрыйбалуу мушкер, профессионалдык карьерасын 2018 жылы баштап, азыркыга чейин 13 жолу мушташып, 9 жолу жеңип, 4 жолу утулуп калган. Роат FC уюмундагы акыркы беттешинде кореялык мушкерге караганда күрөшү мыктыраак болгону анык. Бирок бул спортчу Раджаптын деңгээлинде эмес деген божомолду айтсак болчудай. Бутта туруп мушташууда да, партерде да биздин балбан ишенимдүү беттеш көрсөтө аларына ынансак болот. Ийгилик каалайбыз. Грек-рим күрөшү боюнча 23 жашка чейинки курама команда КМШ оюндарына жана эл аралык мелдештерге даярдыктарын көрүүдө. 8 июль күнү Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарында башталган машыгуу жыйыны 26 июлга чейин созулары белгилүү. Алардын арасынан аты чыгып келе жаткан Улан Муратбек уулу, Дастан Кадыров, Халмурат Ибрагимов, Аманат Самат уулу өңдүү ысымдарды жолуктурууга болот. Бул спортчуларды атактуу балбан Арсен Эралиев машыктырууда. Мына ушундай достор, видеого лайк басып, сөзсүз пикир калтырып коюңуздар. Спортчуларыбызга дем болсун.